Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям bir hadisinde 4 нерседен пана тилеп жүргүлө деген. Пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан. Бул зыяндуу нерсе экен. Пайдасыз билим. Bir билимге аракет кылдың, анын пайдасы жок. Убактың текке кетти, жашооң текке кетти. Ахиретте бейишке алып чыга албай койду. Дозокто түртүп берди. Бул илимдин эмне пайдасы бар? Алла Таала Субханаху ва Тааlanın тарабынан кейбір илимдер бар. Арам илими, сыйкыр илими, арам илим. Алла сыноо үчүн жаратып койгон жакшылык жамандыкты. Эмне үчүн? Адал, арам кылып. Адалдат кылсын, арамдан сактансын. О да сыноо болбой калбайбы? Ошон үчүн иншалла коркпогон жүрөк дейт мына. Алла Тааладан коркпогон жүрөк. Тойбогон напс дейт. Эч каниети жок. Алла Тааланын бергенине разы болбойт. Дагы эле жетишпейт. Ач жүрөгү. Макулбу? Кабыл болбогон дуа. Кабыл болбогон дуа. Бул өтө чоң жаман нерсе.